Тахажжуд намазы 5 мал намаз окулбаса кабыл болбойбу дейт. Тахажжуд нафил. 5 мал намаз парыз болот. Мисалы сиз бирөөгө карызсыз, анан карызыңызды өтөбөй жатып бирөөгө садака чыгарып атасыз. Бул кандай болот деген маселе. Ошол себептен тахажжуд окуганыңыз жакшы, жаман дей албайбыз, бирок тахажжуд сизди 5 мал намазга жетелеш керек болот. Эң биринчи нерсе парыз болот. Бул чоң коргон, чоң чегара. Анан нафил ал четтеги мындай бир дубал сыяктуу эле нерсе болот да. Ассаламу алейкум устаз, бизде 130 000 сом акча бар. Аны үй алалык деп чогултуп жатабыз. Өзүбүз батирде турабыз. Бизге зекет парыз болобу дейт. Зекет парыз болбойт. Жеке муктаждыгыңыздар орундала элек, демек арендага ижарага үй алып атасыздар, жеке үй сатып алыңыздар. Андан кийин анан болот. Жеке муктаждыктан ашканда, жеке муктаждык азыркы заманда башты калкалай турган үй керек болот. Сиздерге зекет парыз болбойт. Үй сатып алыңыздар. Экинчи суроо. Биз былтыр 40 000 сомго арендага жер алып, 50 кап фасол алганбыз. Эми учурду кантип эсептеп беребиз? 50 кап алдыңызбы, ошо 50 каптын 1/10 чыгарасыз. Туура эми мындай суу келген жер, суу келген эмес жер дейт. Кыргызстандык Кудайга шүгүр, көбүнчө сууга мол болгон түшүмдүү жер. Ошол себептен кайрак жер болгон себептен ошол тапкан 50 каптын 1/10 садака фитр кылып чыгасыз, жердин үшүрү катары чыгарасыз. Анан зекет сизге парыз болбойт. Зекеттин эрежеси жалпы 40тан бири, жалпы айтканда жалпы сумманын 2,5% чыгарылат негизи. Кийин ал Кудайым буйрса.